жетпей кыйналып аппаратка жатып калганда эмнени гана ойлогон жокмун, кайсы маалда кызым эмне болуп кетет, кайсы маалда Аллахым ушу кызымды алып коет менден деп. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Мына бизде бүгүнкү күндө Кайрымдуу Бол коомдук фондуна ушундай бир кайрылуулар өтө эле көп. Кайрылуу болбой эле койсо экен деп тилейм Кудайдан, бирок кантсе дагы дүйнө алам Кудайдын буйругу менен тагдыр жазмыш ушундай бир жазмышында экен да, ошон үчүн достор, кайрылуу мынакей ушул Анара деген биздин карындашыбыз, мына Хадича деген кичинекей наристе бүгүн жүрөк оорусуна чалдыгып, бул оорудан биздин Кыргызстанда мына колунан келишинче аракетин жасап, бирок жыйынтыгына жете албай келет бул үй биле. Ошон үчүн тез арада чет өлкөгө чыгып операция жүргүзүүсү зарыл экен. Анан Анара өзүңөр айтсаңар, мына бүгүнкү күндө бул канча убакыт болуп калды башталып, бул ооруп баштаганына, эмне болуп башталды? Кыргыз элим, ушу баарыңыздар эле мага окшогон ата энесиңер, баарыңыздар эле ушу балдарым деп жашайсыздар, мага окшоп баарыбыз эле ошентип балдарым деп жашайт экенбиз. Ушу балдарымдын ден соолугу, балдарымдын өмүрү деп, балдарымдын жакшылыгын көрөлү деп жашайт экенбиз баардыгыбыз эле. Анан бул жерде ушул кызымдын дарты ошо азыр ошо сиздердин алдыңыздарга чыкканга чоң себепкер кылып отурат. Мага окшогон баардыгыңыздар эле, ар бир айыл заты мага окшогон эле энесиздер. Менин башыман өткөн кыйын күндөрдү эч кимдин башына келбесин, эч бир энеге каалабайм, тилебейм. Ушул айтып кетейин дегеним ушул азыр кызымдын ден соолугу менен ушу 2 жашка чыгып, ушул күнгө чейин күрөшүп келатам. Ушу кислород жетпей кыйналып аппаратка жатып калганда эмнени гана ойлогон жокмун, кайсы маалда кызым эмне болуп кетет, кайсы маалда Аллахым ушу кызымды алып коет менден деп ушу башыма чоң сыноо түштү, чоң сыноо келди. Ага да сабыр кылып келатам. Бала үчүн эне менен баланы ушундай Аллахым экөөнү бир жараткан экен, жан дүйнөсүн бир кылып. Ушу сиздерден суранарым, ушул кызымдын дартына себепкер болуп, Аллахым берген дартка шифасына себепкер болуп, сиздерден сураныч, жардам берип коюңуздарды суранам. Убакыт тар болуп атат, убакыт кетип атат. Ар бир күн, ар бир саат, ар бир минута биз үчүн кымбат болуп атат. Кызым экөөбүз үчүн сиздерден суранарым, мага башка эч нерсенин кереги жок. Ушул кызым аман эсен айыгып, аман эсен жакшы болуп келсе эле, ушул дартынан арылып келсе эле жакшы болот эле. Жалпы кыргыз элим, баарыңыздардан суранам. Угуп жаткан ар бир кыздын, ар бир баланын энелери мени деле түшүнүп турасыздар деп ойлойм, көрүп турасыздар деп ойлойм. Эне менен баланы кандай жараткан. Достор, буга чейин бизден бир видео чыгарылган. Бул Анара карындашыбыз буга чейин кайрылган кайрылуусунда бизден балдар келип бир видео тартып берген эле. Тарткан видеодо ушу 90 000 сомго 90 000 сом каражат топтолгон. 90 000 сомду дагы бул Анара карындашыбыз эгерде бир жерге иштеп таба турган болсо, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 15 000 сомдон айлык алып иштей турган болсо, бир канча ай ошол акчаны иштеп табыш керек эле. Бирок урматтуу мекендеш, сиздин жумшак жүрөгүңүз менен, кайрымдуу, мээримдүү боорукерлигиңиз менен ошол 90 000 сом дагы бул үй бүлө үчүн өтө чоң акча. Ошол келип мына сиздердин берген акча аманатыңар дарегинде өздөрүнүн чөнтөгүнө чогулуп, мына азыр дагы
мындай жан айласын таппай, кислород таппай деп атат. Мындай кең дүйнөдө турган ааламдагы абадан дем ала албай, ошол дем жетпей жаткан мезгилде сиздин берген жардам чоң себеп болуп жаткандыгын сезе билип жашайлы достор. Ошон үчүн мен айткым келет. Дагы да болсо бул карындашыбызга кичинекей Наристе биздин эртеңки кызыбыз жакшырып жашап кетиш үчүн бул да сиздин кол сунуңузга көз каранды. Ошон үчүн мүмкүн болсо мына менин колуман келген ушул достор баардык ушу бала чакалуу ата эне жакшы түшүнөт деп ойлойм. Көз астында балдары кыйналбасын, ыйлабасын, ушул ойносо дагы колуна оюнчук кармап ойной турган күндөрдү гана насип кылгын деп Кудайдан тилек кылайын. Анан көп дуа кылып коюңуздар. Эртерээк жакшырып кеткиле. Анан өзүңөрдүн дагы ошол жалпы кол сунуп аткан адамдарга берген ыраазычылык рахматыңар. Ассалому алейкум, дагы бир жолу кыргыз элим баарыңыздарга, жалпыңыздарга терең ыраазычылыгымды айтып кетейин. Ушул кичинекей тырнактай кызымды кайдыгер карабай баарыңыздар колуңуздардан келишинче кол сунуп жардам кылып көмөк көрсөтүп каражат салганыңыздарга чоң ыраазымын.